Саламатсыздар урматтуу мекендештер, өлкөбүздө алынган акыркы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Балыкчы Кочкор темир жол курулушу быйылкыга пландалган жолдун 70% бүттү. Балыкчы Кочкор темир жолунун курулушу боюнча 2022 жылга пландалган 5 чакырым жолдун 70% бүттү. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда Балыкчы Кочкор Каракече долбоорунун алкагында быйыл 5 чакырым жол куруу пландалган. Учурда анын жарымынан көбү бүттү. Ишкана жылдын аягына чейин андан тышкары дагы 3 чакырым темир жол курууну пландап жатканы айтылды. Орчундуу деген тилкелердин бири боз бармак тоосунун ортосунан тешип каздыруу иштери жүрүп жатат. Анда биздин заманга чейинки 3-кылымга таандык көрүстөн табылуу учурда археологиялык изилдөө иштери жүрүүдө. Учурда жол жасоо иштерине жалпысынан 28 атайын техника, 52 жумушчу тартылган деп айтылат маалыматта. Кыргыз темир жолу ишканасы Балыкчы Кочкор Каракече долбоору көмүр ташууда бир топ ишти жеңилдетип экономикалык пайда алып келерин, аймактын экологиялык коопсуздугун камсыздай турганын кошумчалаган. Хабиб Нурмагомедов менен ислам оюндарында медаль жеңген кыздарды Бишкекте кандай тосуп алганын талкуулап жатышат. Социалдык тармактын колдонуучулары мушкер Хабиб Нурмагомедов менен ислам шериктештик оюндарында медаль жеңген кыздарды Бишкекте кандай тосуп алганын талкуулап жатышат. Хабиб Нурмагомедовду аэропортто улуттук кийим кийген кыздардын боорсок менен тосуп алганын көрүүгө болот. Андан соң ресторанда коноктошкон, кийинчерээк ага орусча төккөн акындардын видеосу жарыяланган. Bir neçe günden keyin Turkiyada ötken İslam şeriktештик oyunlarında erkin күрөш боюнча медаль жеңген Кыргыз курама командасынын мүчөлөрү Кыргызстанга кайтып келишкен. Аларды боорсок көтөргөн кыздарсыз эле жупуну тосуп алышканын жазышууда. Талантбек Иманов Санарип өнүктүрүү министрлиги Санарип кодексинин өнүктүрүүнү баштады. Санариптик өнүктүрүү министрлиги санариптик технологияларды жөнгө салуунун бардык маселелерин камтыган Санариптик кодексинин долбоорун иштеп чыгууга киришти деп билдирди министр Талантбек Иманов. Анын айтымында документ мамлекеттик кызматтарды алууда жарандар менен мамлекеттин ортосундагы өз ара аракеттенүүнү кыйла жөнөкөйлөтүп, онлайн кызматтарга толук өтүү процессин тездетет. Биз технологиялык мыйзамдарда жалпы тазалоо жүргүзүүнү көздөп жатабыз. Эски жана ашыкча нерселердин баарын алып салып, керектүү сапаттуу кызматтардын бардыгын өз ордуна койгон жатабыз. Жаңы санариптик кызматтардын пайда болушуна жардам бере турган жана алардын өнүгүшүнө тоскоол болбогон жарандарга да, бизнеске да түшүнүктүү боло турган эрежелерин түзүүдөбүз деген Санарип өнүктүрүү министри. Биз санариптик өнүгүүнүн заманбап укуктук негиздерин түптөйбүз. Фундаменттен инфраструктурасынын деңгээлинен дата борборлору, телекоммуникациялар, санариптик маалыматтарга жана кызматтарга чейин. Акырында эмне алабыз? Биз эл үчүн мамлекетти, чыныгы санариптик экосистеманы алабыз деп ишенем. Аны менен биздин жарандар өз ара аракеттенүүгө кубанычта болот деп жазган министр. Имановдун айтымында Санариптик кодексинин долбоору азыркы учурда иштелип башталды. Санариптик кодекс 2023 жылы ишке ашат. Биз бардык эксперттерди, кесиптик ассоциацияларды, мамлекеттик органдарды жаңы санариптик эрежелерди түзүүдө активдүү талкуулоого жана кызматташууга чакырабыз деп кошумчалаган ал. Атамбаев менен Бакиевдин үйлөрү балдар борборлору болот. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги балдар үчүн реабилитациялык борборлорду курууну көздөп жатат. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматынан билдирди. Министрликтин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 200 миңдей мүмкүнчүлүгү чектелген жаран болсо, анын 35 миңи 18 жашка чейинки балдарды түзөт. Экс-президент Курманбек Бакиевдин Жибек жолу проспектисинин 519 жана 521 даректеринде жайгашкан үйлөрүнүн ордунда жана Алмазбек Атамбаевдин Кой Таш айылында жайгашкан үйү күнү түнү иштеген балдардын реабилитациялык борборуна айланат. Аталган реабилитациялык борборлордо бейтаптар физикалык жана психологиялык ден соолугунун калыбына келтирет деп айтылат маалыматта. Экс-президенттердин үйлөрү буга чейин мамлекеттин менчигине өткөрүлгөн. Жыйырма 5 жыл
ортосунда мүмкүнчүлүгүң болбой баратса 2 жыл каникулу бар экен. Анан 15% пайызды аз эле болуш керек. Төлөп коюп анан 6 ай күтүп туруп алып алганчы. Ушул магазинди мисалы үчүн мен быйыл 11-жылга кетип атат арендада жүргөнүбүзгө. Кудай буйрса ушул сиздердин Ислам финанс кооперативинин аркасынан Кудай буйрса алып көп жылдан берки биздин мечтабызга жетип атабыз да. Силердин аркаңар менен. Кудай буйрса биз мына автога дагы акча төгүп койгонбуз. Буйрса аныбыздын да убагы келип калды. Ошо ишенсе болот экен, ишенгиле. Президенттик администрация Бейшеналиевдин маселеси кийинки жумада чечилет. Кызматынан четтетилген министр Алымкадыр Бейшеналиевдин маселеси боюнча чечим кийинки жумада кабыл алынышы ыктымал. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Белгилей кетсек, 16 августта кызматынан четтетилген министрдин жактоочусу ИИМ министрге карата козголгон кылмыш ишин кыскартканын билдирип, ал кайрадан саламаттык сактоо министри болууга толук укуктуу экенин белгилеген. Көп өтпөй Алымкадыр Бейшеналиев кайрадан министр катары жумушка чыгууга даяр экенин маалымдап, президенттин чечимин күтүп жатканын кошумчалаган. Мындан улам Спутник Кыргызстан агенттиги президенттин маалымат кызматынан мамлекет башчы Бейшеналиевдин маселеси боюнча качан жана кандай чечим кабыл алынаарын сураган. Кызматынан четтетилген министр Алымкадыр Бейшеналиевдин маселеси боюнча чечим кийинки жумада кабыл алынышы ыктымал, деди президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев. Эсиңиздерге салсак, башкы прокуратура саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди камап жана ага 7 кылмыш ишин козгогон. Министр бюджеттик каражатты мыйзамсыз түрдө адалдоо укмасын уюштурду деп колго түшүрүлгөн. Кеп вакцинанын негизсиз сатып алуу тууралуу болуп жатат. Кийинчерээк мамлекет башчы Жапаров Зулушевди Бейшеналиевге карата кылмыш иши тергелип бүткүчө кызматтан убактылуу четтеткен. Буга экөөнүн мамилеси себеп болгон. 14 күндөн кийин Бейшеналиев үй камагына чыгып, Зулушев кызматына кайткан. Ал арада президент атайын комиссия түзүп бул жагдайды иликтеткен. 16-июнда аталган комиссия өз ишин жыйынтыктаган. Сегизбаевдин адвокаты анын эски видеосун бурмалап таратпоону эскертти. Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетим тобу тууралуу айткандары тартылган видеого байланыштуу анын адвокаты Кайсын Абакиров билдирүү таратты. Анда бул тасма мындан 2 жыл мурда Сегизбаев президенттик шайлоого талапкер катары катышып жатканда үгүт өнөктүгүндө тартылганы белгиленген. Видео тасма толугу менен көрсөтүлбөй монтаждалган жана жетим тобун иштетүүнүн айланасында Сегизбаевдин сөзүнүн мааниси жана мазмуну бурмаланган контекстте берилген. Абдил Сегизбаев видеонун таратылышына эч кандай тиешеси жок жана биз блогерлерди, журналисттерди жана жалпыга маалымдоо каражаттарын автордун макулдугусуз текшерилбеген, анык эмес маалыматтарды жарыялоого чакырабыз. Анткени мындай маалыматтарды таратуу сот аркылуу материалдык жана моралдык зыяндын ордун толтурууга негиз болуп саналат деп айтылат адвокаттын билдирүүсүндө. Ички иштер министрлиги Сегизбаев бул видеого байланыштуу 14 августта сурак берип чыкканын билдирген. Ал видео материалды Facebook'тагы Политузник баракчасынан жайгаштырган Ырыс Жекшеналиев 16 августта 2 айга камалды. Президент 14 августта бул кеңге байланыштуу кайрылуу жасап, жетим тобун иштетүүгө азыр өлкөнүн даярдыгы жоктугун айткан жана укук коргоо органдарына жалган маалымат тараткандарга чара көрүүнү тапшырган. Нарын облусундагы жетим тобу Темиргенин иштетүү 2020 жылдын октябрь айындагы элдик толкундоодон кийин өлкө башына келген бийликтин демилгеси. Алар кен казуу жолу менен тышкы карыздан кутулса жана экономиканы көтөрсө болоорун айтып келишет. Кийин жаранды активисттер жетим тобу Темиргенин коргоо кыймылын түзүшкөн. Садыр Жапаров 2020 жылы премьер-министрдин милдетин аткарып турганда жетим тобудо 50 миллиарддай тоннадай Темиргени бар экенин, аны иштетүү ниетин билдирген.
Ысык көлдө жол кырсыгынан 2 адам каза болуп, 7 жабыркады. Ысык көлдө жол кырсыгынан 2 адам каза болуп, 7 жабыркады. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргенде, 16 августта Балыкчы Ананьева Каракол унаа жолунун 24-чакырымында Ысык көл облусунун 36 жаштагы тургуну Volkswagen Passat унаасы менен чыгыштан батышты карай бара жатып рулга ээ боло албай жолдун четиндеги даракты сүзгөн. Кырсыктан жүргүнчү 76 жаштагы жаран жараатынан улам ошол жерде, ал эми айдоочу оорукананын жандандыруу бөлүмүндө каза болгон. 7 жүргүнчү 3 чоң 4 өспүрүм ар түрдүү жараат менен Балыкчы шаардык ооруканасына жеткирилген. Кырсык унааны катуу ылдамдыкта айдоодон улам болгон. Аталган факты Ысык көл райондук ички иштер башкармалыгында каттоого алынып, тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө жүрүп жатат.